17 ноябрь Жогорку Кеңеш жаңы конституциянын үлгүсүн коомдук талкууга койду. Аны 80 депутат демилгелегени айтылганы менен айрым депутаттар ага кол койбогонун, кээ бирлери болсо керек болсо таанышып чыкпаганын айтып атат. Жаңы конституциянын кабыл алынышына коомчулуктун көз карашы кандай? Чогуу байкап көрөлү. Сиз жаңы кабыл алынган талкууга коюлган конституцияны окудуңузбу? Парламент болгон депутаттар окуп болот туурабы? Мурункулар да бар бечи. Президенттик башкаруу эле тура го дейм ошондо. Эми парламенттик башкарууну көрдүк да. Буга чейин парламент башкаруу болду. Ошондой эле болуп келбеди туурабы? Анан эми туура эле меселе болбодубу? Анан президенттик башкаруу болсо оңолобу деген ойда. Ой, мен каршымын. Эмне үчүн? А биз эмнеге күрөштүк элек? Кайра эле ошо мына Бакиевдер келип атат. Кайра эле мына жаңы конституция президент эмне үчүн 2 срок болуш керек? Эмне үчүн жанагы эле депутат жимкиликтерди кайра жойбойбуз? Биз айтпадык беле 60-70 деп. 90 калыптыр. Андай туура эмес болот. Бийликтин баары бир эле адамга келип атат. Баягы эле авторитардык системага келип атабыз. Президент башкаруу болсунбу же парламент колдойсузбу? Парламент башкарууну колдойм. Буга чейин парламент башкаруу болду беле же президент? Болгон эмес, парламент башкаруу болгон эмес. Бул деген жөн эле мүмкүнчүлүк берген жок парламентаризмге иштегенине. Талкууга коюлган конституция боюнча оюңуз бар, пикир билдирип атасызбы? Ой, жок, эчтеке айта албайм. Президенттик болсо жакшы болмок өзү негизи. Эми элдин камын ойлогон ошо. Булар азыркы өзүнүн шартына жараша өзгөртүп атат да, эртеңки күндө бийликти сактап калыш үчүн. А элдин кызыкчылыгын мондай мурунку иштегендер менен договорлошкон жок, жеке өзүнүн кызыкчылыгын гана эртеңки күндө өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн эртеңки күндө ушул азыркы түзгөн ишин аягына чейин чыгарам деп ойлошу мүмкүн, бирок лично өзүнүн кызыкчылыгына ойлоп түзүп атат. Парламенттик башкаруу системасы боюнча деги эле президенттик болушун каалайсызбы же парламенттик? Бизде президенттик башкаруу дегенге биздин лично президентибиз башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөшкөнгө дипломатический билими жете элек. Садыр Жапаровдунчу. Садыр Жапаров лично Кыргызстандын ичинде иштей алышы мүмкүн. Өзүнүн жеке амбициясы менен, өзүнүн жеке билими менен иштей алат, бирок дипломатиялык деңгээли өсө элек, дипломатиялык башкарууга жете элек Садыр Жапаровдукучу. Эл ошону ойлогон жок. Эл только өзүнүн лично кызыкчылыгын гана ойлоп атабыз да. Кыргызстандын жеке кызыкчылыгын ойлоп атат, бирок башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп, биз мондай башка мамлекеттерге жетиш үчүн, алардын деңгээлинде иш алып барыш үчүн биздин лично президентибиздин дипломатиялык билими болуш керек. Демек сиз конституцияны өзгөртүүгө Каршымын. Мурунку конституция башка мамлекеттерди карап, алар канткенде өнүктү, ошого карап түзүлгөн. Азыркы шарт только Кыргызстандын ичинде гана болушу мүмкүн. Бирок мондай келгенде башка мамлекеттерге окшоп өнүгө албайбыз. Азыр жаңы конституция мененчи дипломатия мисал үчүн жанакы парламенттик башкаруу ошол жакшы. Себеби ар ким депутаттар сыртка чыкса аяктан тажрыйба алат, аяктын билимин көрөт, алар менен мамиле кылса биз ошондо гана өнүгө алабыз. Эгер биз только Кыргызстандын ичинде эч нерсе чече албайбыз. талкууга коюлган конституция боюнча Жок. Эми конституцияга өзгөртүү боюнча мен өзүм юридикалык деле билимим жок. Анан эми эл талап кылса бул өзгөртсө болот деп ойлойм. Элдин жашоо талабына ылайык болуш керек бар жок нерсе деп ойлойм. талабы болот абы же болбой атабы? Эми элдин талабы деп бул жерде мындай кичине юридикалык бар билими бар адамдар чечиш керек го деп ойлойм да. Честно, я не политик, так что я не разбираюсь, что в президенте, что в депутатах. Почему? Потому что в парламенте опять же сядут те, что были раньше. Как бы разницы нету. Ну, это лично мое мнение. Но я же говорю, что новый, что прежний, это одно и то же будет. То есть адам келди кайрылып ошол эле отуруп калат туурабы? Жаңы сунушталган Жок, конституцияны окуган жок. сизче? Жок, мен андай нерсе жокмун. Жаңы конституция боюнча парламент элдин ишеминен такыр эле чыгып кетти. Ошон үчүн президенттик башкаруу бул туура. Парламент башкаруу болсо депутаттардын бирөөсүнө да эмес жок да, пайда жок да. Себеби депутаттардын наоборот азайышы керек. Болгону кичинекей Кыргызстан 7 област. 7 областка болгону 7-нен болсун 21 депутат болот бизгечи. Бизге не керек бар болот? 120 пайдасы жок депутаттар. Наоборот, айлыкты алып Кыргызстанды банкротко атат.
наоборот. Бири-бирине чукулап иштетпей банкрот калат. Лучше президенттик башкаруу болсо, Президенттік емес, парламентский республика болған. Менше тура деймін да. Парламенттік башқарымда көрмедік бұл. Президенттик башкаруу булган чейин болду. Болғанда. Ал бола тұрған хандың напсысында да. Кече коомдук талкууга коюлган конституция боюнча кабыл алышына макулсузбу же каршысызбы? Жок. Саласызбы аке? Кыргызстанда ошо 30 жылдан бери конституция өзгөрүлүп атат, бирок кеп ошо конституциянын өзгөрүшүндө эмес, кеп ошол жетекчилерде, башкаруучуларда да бул конституциянын өзгөрүлүшү мына Кыргызстанга жакшы нерсе алып келбейт. Бул жана бир адамдын эле бийлигин күчтөндүрөт. Биз ушул жол менен, мурдакы жол менен эле ошол конституция менен ошо мыйзамдар сактап эле жашаш керек да. Себеби бүткүл дүйнөдө эле ушундай. Эгер жакшы жетекчи келсе, жаман конституция менен деле башкарса болот. Эгер эң мыкты конституция менен дагы ошол да диктатурага же авторитаризмге кетип калса да болот да. Башкаруу системасы боюнча кандай карайсыз? Парламентаризм жакшымы же? Эми жана бизде Кыргызстанда конституцияны баары бир өзгөртөбүз деп атпайбы? Ошо өзгөртсө дагы жанагы парламент күчтөнүп, парламент президентке көз каранды болбой, ушул түзүлүш керек да. Эгер премьер-министр өзү күчтүү болуш керек. Президент өзүнүн укугунан чыкпаш керек. Ал жана коопсуздук маселесин, коргоо маселесин, жалпы чек ара маселесин гана караш керек да. Бизде же болбосо президент өзү премьерликти жоюп, премьер-министрликти жоюп, жалпы өкмөттү өзү жетектеп, өзү жооп бериш керек. Негизинен бизде Кыргызстан жалпы шартында парламентаризм аябай ылайыктуу. Бул президент башкаруу мындай 2-3 жылда эле билинет. Бул кыска, айрыкча кыска убакытта азыркы бийлик. Бул Бакиевден дагы, Атамбаевден дагы, Жээнбековден дагы күчтүү мындай тиранга айланат да. Бул өзү көрүнүп турат, эч нерсе жаза албайт. Мына акыркы бир айдын ичиндеги эле муну да Матраимовдорду болбогон акча менен бошотуп коюшу, Кумтөрдө 130 тонна алтын турса дагы алтын калбай калды деп мурдакы позициясынан таюусу, азыркы эле келген бийликтен. Бул мындай чоң иш жаза албасын көрсөттү да. Бир эле адамга такап атча да канчалаган жүздөгөн ошол эле коррупционерлер дагы эле азыр Кыргызстан саясатын аныктап, алардын туугандары бийликте отуруп ушинтип жатышат да. Мисалы таможняда деле ошол болуп атат. Матраимов кетти, бирок азаттык ачып берген жана 30 анын туугандары ошол орундарында отурат же бир орундан экинчи орунга которуп койдук деп атышат. Кыргызстанда бул конституциялык өзгөрүү, айрыкча азыркы конституциялык өзгөрүү бир жакшы нерсеге алып барбайт. Анын үчүн бир муш кыргыз үчүн күйүп калган эле бир адам келип калып, жакшы президент болуп калып, ошо элди ойлогон президент болуп калып эле иштеп кетпесе, бул конституциянын иштеп кетиши мындай өтө күмөн. Коомдук талкууга коюлган конституция боюнча жооп бере аласызбы? Коомдук талкууга коюлган конституция боюнча, жаңы конституция боюнча. Айта албайсыз. Айта албайсызбы? Сиз да айта албайсызбы? Билбейбиз аны. Коомдук талкууга коюлган конституция боюнча, жаңы конституция боюнча билбейсизби? Албетте каршымын. Анткени биз негизи мындайды күткөн эмеспиз. Бул конституция абдан бизде артка средневековьеге алып келет кайраданчы. Биз өзүбүз 21-кылымда жашап жатабыз. Анан кийин кайрадан буну 19-кылымга, 18-кылымга алып келет бизде. Ошол үчүн элде түшүнүш керек. Анткени абдан бүт адам укуктары да эркиндиги бүттүгү тыюуга болот да, ошондочу. Соттору да кайсы, ошол үчүн биз өзгөрүүнү кааласак, анда бул конституцияны кабыл албаш эрекпиз, буга каршы чыгыш эрекпиз. Анткени бул да мыйзамсыз болуп жатат. Анткени бир күндө президенттин шайлоосу менен дагы конституциянын шайлоосун бир кылып атат. Референдум туура эмес. Ким бул конституцияны жазды? Эң негизги законду. Ошону чыгарыш керек. Бул такыр эле биздин табиятка тууралуу эмес. Анан кийин бул кайрадан конторушка же дагы бир башка эмелерге алып келет да. Башкаруу системасына кандай карайсыз? Башкаруу системасын так каршы карайм. Анткени бул болсо биз өзүбүз негизи өнүккөн өлкө десек, анда парламентаризмди кайрадан өнүкүш эрекпиз. Ошого кайрадан шайлоого катышып, парламентти күчтөш керек, парламентаризмди. Президенттикке алып келсек, бул болсо бир эле киши болот, кайрадан башкарат. 2007 жылы Бакиев ошону кабыл алганы.
Акаев учурунда эмне болгон? Канча адам, мынакей 10-жылы канча жигиттер каза болду 90 адамдай. Бул деген ошолордун урпактарына, арбактарына түкүрүү да негизичи. Ошондой кадам болуп жатат, начар кадам. Анан кийин башкаруу боюнча мен ойлойм, негизи мен даже уверена, да, что кыргыз эли будан баш тартат, мындай конституциядан, мындай башкаруудан. Ошон үчүн мен кайрылып келет элем биздин Садыр Нуркожоевичке, исполнительный обязанности премьера, да. Сизге негизи жакшылап ойлонуңуз, терең ойлонуңуз. Анткени жаныңыздагы адамдар балким сизди туура эмес жолго алып баратат. Сизге канча элдер үмүттөнүп жатышат негизи. Ошолордун үмүттүн актап силерди садыр деп алып келишти мынакей. Ошондуктан чын эле терең ойлонуңуз, терең ойлонуп, ошонун баарын анализдеп, эмне сизди сунуштап жатат, кандай немелерди, мыйзамдарды. Ошентип чечимге келиңиз, туура чечимге келиңиз. Анан кийин биздин элдин эркиндигин чектебеңиз бизди. Рахмат. Коомдук талкууга коюлган конституциянын жаңы мыйзам долбоору боюнча ушул кандай карайсыз? Кече чыктыбы? Биз ал туура эмес. Биз президенттик башкарууга жана басым жасалыптыр. Ага мен лично Кыргызстан жаран катары каршымын да, каршы добуш берем. Аны көрдүк да биз Бакиев, Акаев заманында президенттик башкаруу болбойт. Бийлик бир адам колуна өтүп, баары ошонун сөзүн сүйлөп Кыргызстанга жарашпайт экен да, көрдүк да. Мен аны айта албайм, иши элге жакшы болсо деген ой тилек да. Элге пайдасы тийип, жана карыз-марыз, ал жак бул жак дегенде көп болуп атпайбы? Ошолор болсо оң жагына чечилип кетсе деген ой тилек.